жана Айнура деген эмеге аялга чынында чара көрүлүш керек. Бул чын биринчиден динге азылып атат. Муфтият деле чара көрө алган жок, алар эскертүү берди. Бул чыгар кеңеште бир сөз болгон жок бул туурасында. Динге азылып атат. Бул деген Кыргызстандын 80ден ашык проценти мусулман болгон жерде отуруп алып туруп диндин баары туура эмес деп 2 айдай жөн эле оозун бош койду. Анан кийин мындай бүтүп атат да, жигиттер кыздарга баргыла. Анан кыздар бергиле. Бул эмне деген акмакчылык? Бул биз кыздарыбыз келип бирөөдүн балдарына оюнчук болгон биздин кыздарыбыз. Бул кыздарыбыз барып бирөөлөр менен жатып бозуп калса отурат эмес аборт кылдырып алып. Эмне деген акмакчылык эми? Ушундай да бул. Келип биздин кыздар тигинен чурайы ооруп калыпты да. Ооруп үйлөндүбөйбү? Үйлөндүбөйбү? Эгерде сен мына бойго жеттиңер, үйлөнгүлө. Мына шариаттын жолу бар. Таптаза жол. Сен эметип турган болсоң, балдар, жигиттер өзү андай үйлөнгүлө. Эмесе ооруйсуңар деп айтыш керек да. Жок, башкадан дагы бирөөдүн кызы менен барып ойлошуп кылыш керек экен. Башкадан дагы эми ушул 2 ай, 3 ай бул кыз ушинтип сайрап турду да. Элдин баягындай сезимине тийип, диний немесине тийип. Бир дагы официальный жактан уу чыккан жок. Кече эми муфтият ушу чара көргүлө деди, анан билбейм токтоду деп калды. Чара көрүлбөдү ким билет. Дагы эми мунун аркасында толтура мындайлар чыга берет да. Буну менен иш бүтпөйт. Кандай чара көрүш керек эле? Бул чара көрүүсүнүн эң бирден бир эле немеси жана аксакалдык немени тургуш керек. Ал өздөрүнүн немесин эме кылсын. Азыр мындай чара деп атпайт. Чында азыр мындай чара көрүш керек буга. Чында бул жанагы бузукулукка чакыруу деген. Ничего 2 ай учуп. Биринчиден, экинчиден бул динге азылуу. Жана динге азылуу деген статья бар. Ошолор менен козголуш керек буну. Буга наказание берилиш керек. Себебинде бул оюнчук эмес. Бул келип динге азылып атат. Диндин баарын бурмалап сүйлөп атат. Ээрчигендер канча буну. Ошон үчүн буга чара көрүш керек. Анан мисалы мына азыр көрүп мына биздин Кыргыздын идеологиясын түшкөндөр эмне үчүн булар сүйлөбөйт азыр? Бул жерде жаман нерсе бар. Жанагы аял каалаганын баарын сүйлөп атат. Жана айтпадым, муну жигиттер кыздарга баргыла. Барып ошол менен кошулгула деп сүйлөп атат. А мына биз келип берде толтура аборттор болуп, балдарын туалеттерге киргизип, балдарын жана иттерге киргизип, мусорный ящиктерге. Ошол менен көрүшө албасак, буяктан жанагы катын баргыла да зина кылгыла деп атат. Анан ушуга муну разврат, жана жаштарды бузуу деген берене бериш керек буга.